Bля. Nechta adam ölüp kaldı endi. Voy bля, ana minamyot, grantomyot, блядь. РПГ, пиздец. Баткен Афганистан, блядь. Ana, блядь. Bugün başa kim attı diye. Cemaat, jardamga kelingizler, Batken, Leylek. Mına uruş как положено baştaldı, серьезный болды, cemaat. Mına ke, mına головной. Mına o todan o deme çiyip ketті, çаңчы. Как положено, өкмөт добро берди, мылтыгы барлар. Охотниктер, келиңиздер жардамга. Урматтуу достор, атуу башталды дагы. Азыр бизге жакын жерден дагы ок атуулар болуп атат. Азыр менин жанымда Көкташ айылынын айыл башчысы Разия Үсөрова. Бул эже баарыбызга белгилүү патриот. Ушул качан Көкташта уруш болбосун, элдин алдыда аял киши болсо дагы эркектей болуп, элдин алдында мына ушундай өзүнүн патриоттуулук сезимин көрсөтүп келет. Биз бул жакта мына жергиликтүү тургундарды, күч түзүмдөрү ушулардын коопсуздугун камсыздап өздөрү ок атышып атат. Бирок бул жакта элдер бул жакта турабыз. Биз дагы чыга албай калдык. Жол жабылды. Ушул жакын эле жерден атыш болуп атат. Достор, Разия айтсаңыз, азыр абал кандай болуп атат? Жаратылганда канча? Абал өтө оор. Эми кыйын. Жашоо да кыйын болуп калды. Бул кантип жашайбыз? Бул элдин жашоо таашмак болуп калды. Эми элге деле кыйын. Эми элиңди, жериңди бербейсиң да. Мисалы үчүн эл жер кашыктай калгыча алышасың, күрөшөсүң, атышасың. Себеби мына айыл башы менен 51 жыл иштесең, ана ушу 51 жылдан бери ушулар менен салгылашып, коркпой, автомат такаса коркпой, стол жакасынан жабышып турган күнүм болду. Сүйрөп кетип тепсе ого чыдадым, таш атса буга чыдадым, 2 балдак менен жүрдүм. Эми мунусуну деле көрөбүз. Эми Кудайдан үмүтүбүз жакшы болот деген үмүттөбүз. Эми бул тажиктердин күч органдарынын президентинен болуп атат. Атайын даярдашкан, Булардын президентинен болуп атат. Кече келгенде уларга эми билгениңерди жасагыла деп эмени берип кеткен. Ошон үчүн эч кимси токтотпой атат. Мана кече Головнойдон баштады. Головнойдо атайын келип тийиш кылып, кыргыздын жериге өтүп, кыргыздын столбасын баша видеокамера отургузуп кетти. Кече кечкечен о жерде салгылаштык. Ак Суу дарыясынан дагы чыга Аксай айыл өкмөтү Көкташ айылында Головной бар, ошо Головнойдо болду. Ол Көкташ айылга карайт Головной. Ол жерде 2013-жылы дагы атышканбыз. Кан төгүштөр болгон. Мана азыр 2-чи жолу болуп атат. Себеби булардын ой максаты Головнойду алыш. Суудун башы. 2-чи ою Көкташты алыш. Себеби Көкташ Баткен районуга суу айдап берет. Себеби Көкташ болсо Баткендин көлүгө бир капеле суу барбайт. Экинчиден Актатыр айыл өкмөтү, Самаркандеги айыл өкмөтү Лейлек району Аксайдын өзүгө дагы жол ачып турган Көкташ айыл болуп эсептелет. Ошон үчүн булар ушул Көкташты эле алсак, калгандары Аңкылакта калат деген ой менен мана ушинтип Көкташка атышып, Сайдын маалда 89-жылы бир атышканбыз, 94-жылы бир атышканбыз. Ошодон бери атышып келетебиз. Эми бул бүгүн эле болгон жок. Сайдын мезгилинен бери болуп келеткан эме. Эми не десек болот? Бүгүнкү күн абалы оор. Азыр менин билгеним боюнча бир жаракат бар. Ок тийген башыга. Ол Лейлекке бияка алып келе албай. Көзүгө ок тийген эме бияка өтө албай Лейлекке кетти. Азыр башыга 4 жаран. Башыдагы операция жасап огуну алыптыр. Эми
emede ol azır mezgilde Leylek'in больницасы da. Onun başka ceradardı men bile albadım azır emede. Айтсаңыз, булар азыр головной болду. Булар максаты ушу головнойду алыш болуп атабы? Судун башы головнойду алыш болот. Себеби булар кайрма канал курган 4 жыл болду. Адахан деген программа менен. Ошо onu suudu vursa kırgızlar topalım kılar. Бүгүнкү күнү булар головнойду судун башына алайык деген үмүт менен ушуну жасап атат. Анан көп ташты алсак, Leylek району, Самаркандагы айыл өкмөтү, Актат айыл өкмөтү, Аксайыр айыл өкмөтү сентири анклапта калат. Суу биздики болот деген ой менен ушуну жасап атат. Себеби Имамалы Рахмонов көзү жетти Ташиевдин Аксайдан жол бербешиге. Эми атайлап ушуну жасап атат да. Булар даярданганда? Булар 1 айдан бери даярданат. 4 күн илгери бала чакасыны үй бүлөсүнү чыгарып жөгөргөн. Аялдарды балдар. Аялдарын ям, ерлери ям, бу жерде 1 грамм эркеги дагы, аялы дагы, бала чакасы дагы калган эмес. 500дөй солдатты алып келип мектебиге төгүп койгон. Ол төккөнүгө bir 20 күндөн ашып калды. 500дөй солдат дедик. 500 эмес 1000ге жакын эле солдатты төккөн. Азыр атып аткан шолор. И пас жакка дагы 1-2 миңдей солдат төккөн эле. Азыр бунун эл атышкан жок. Пограничниктери гражданский кийинип, милициялар кийинип алып айтан бери атып атты эле. Азыр эми чыныгы чегарачылар менен чегарачылар атышып атат. Эми айтсаңыз жана Тезерда мунасын тажик тарап оодарып салыптыр деп азыр уктукта галап. Тезерда мунасын скорый помощьтучу. Каерде? Головнойдон келаткан экен. Аны каарыңыз жокпу? Жок, укпадым. Азыр булар миномет колдонуп атат го. Булар азыр миномет колдонуп атат, гранат колдонуп атат. Анан булар 5 та танкасын алып келип, мына биздин шайлаган мектебин алда эмуду жашаган жерге коюп койгон. Көрдүңүздөр да сиздер биз өтө албадык калдык. Эрте менен көргөнмүн. 5 та. Анан мен эмеге айтсам айтты, ону баягы чаркөдүн эли чыкпасын деп жол тосуп койду дейт. Башка нерсе менен тосуп болбойт экен да. Тоскону менен айланып өтө берет да, катта шүдүгөр, катта поля болсо, поляны айланып өтө албай, ушу танканы шунча жер тосуп койсо эле танкадан өтпөй калабы эле. Эми бул саясат. Саясат алар. Эми ушинтип ана бүгүнкү күнү абалы оор, кыйын. Урматтуу достор, Men ойлоп атам эми. Азыркы болгон бүгүлүккө эмне болду? Мектен ачтык. Качкыла балдар? Каерге келди? Бер сапар. Каерге келди? Урматтуу достор. Кайерге түштү? Эмнерге түштү? Тажиктар келди? Урматтуу достор, учурда абал аябай оор чындыгында. Азыр биз ушул жергиликтүү тургундар менен мына Көкташ айылында турабыз. Азыр өзүңүздөр көрүп болгондой эле Көкташ айылынын айыл башчысы Өсөрова Разеже бир топ маалымат берип кетти. Чындыгында эле тажик тарап даярданган окшойт. Ситуация Курчбойдонбу деп Нурсултан Тажибаев айтып атат. Ооба, Нурсултан Курчбойдон калып атат. Мына өзүңүз көрүп турасыңар, биз мына октун үндөрүнөн, ок жандарыбыздан эле мына ушул арт жагыбыздан эми мен ушу жокорку жактардан суранат элем да. Биздин уудуга, биздин пограничникке эмени бериш керек да, укукту. От деген укукту бериш керек. Мана же милиция аталбайт, же чегарачы аталбайт. Эртеден бери ол атып атат. Эмне атпайсың десең, эл атып атат. Азыр биз атсак, чегарачылар менен чегарачылар салгылашып кетет. Себеби укукту берип койсо, биздин команданы күтүп отурат да. Команда күтүп отуруп, мана эл азыркы мезгилде кыйын болуп калды. Команда күтпөш керек. Мен ушундай суранып кетет элем. РПга, УДга толугу менен эмени губернаторго укукту бериш керек. От деген приказды бериш керек да. Кол салдыбы, эшигиңден өттүбү.
үйüңe kirip келди, ата бер деген приказды бериш керек. Мына үмүттөр. Разиже айтсаңыз, мына ушул эмеге головнойго да бир столбага камера коюптур. Экинчи столбага камера койгучу эле кантип биздин ушу күч түзүмдөр карабай калды да? Бир столбага Эми мындай да, бизде ат деген приказ жок экен. Олар келди, бизге түш деп тура берген да, койбо деп. Атышыны эмеси аталбаса, анан келди да, үн чыкпай чыгып коюп койду. Себеби аталбагандан кийин коет да. Олар көпчүлүк болуп келген. Биздин оянилер өтүп койбо десе, атышка туура келет. Шон үчүн укук бериш керек да. Мынандай границага солдаттын санын көбөйтүп бериш керек. Бизге только испесин сардапка бериш керек. Анан мен дагы ушу Садыр Жапаровдон суранат элем, ушу митинг пикет кылгандарды Көкташка айдаш керек. Кесин дагы мына бизге окшоп, жаны кашайып, жегени, желим, ичкени ириң болуп, биз дагы каныбыз кыргыз, жүрөгүбүз кыргыз, каршы жер үчүн, эл үчүн күрөшүп, мына аял башым менен 51 жылдан бери канымды жутуп салгылашып келе жатам.